Ардактуу көрүүчүлөр, сиздин көгүлдүр экраныңызды коздогон Тренд Шоу. Кутман кушуа кечиңиздер менен урматтуу бизди тыңдап көрүп турган жалпы кыргыз элибиз жана ошондой эле бүгүн Тренд Шоудо биздин керемет студиябызда ажарлуу айым Ангара жана ошондой эле өзгөчө аранжировщик, музыкант, өзгөчө азыркы учурда трендке айланган адеминин аранжировщиги маэстро Ирлан Талайбеков. Жана жигиттин бүрү суп-суук костюмдун коллекционери Самат мырза. Кошолор сиз үчүн. Жана андан сырткары биздин кыргыз тоолорубузда жомок жаратып жүргөн жаны тили каны кыргыз Фиона бар экен. Бул деген биздин элибиздин жакшы маанайына жооптуу айым Айдаралиева блогер кызы. Сиздердин кол чабыңыздар менен жомоктого айым алдыңыздарда Армей. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geliniz. Госпожа сударыня. Так, бияка отырабыз. Отурбай турбайлы. Хорошо. Каяктан тиктердиңиз? Сонунакей. Шрек алып берди. Фиона ошол жерде. О, Шрек байке, ассаламу алейкум. Хош келдиңиз, келиңиз. Чай içe кеттиңиз, каймак чай кеттиңиз. Кандайсыз? Хош келдиңиз. Сразу чай пайын. Династияздан алып келели. Балчалар болсун алдыңыздарда. Маданиятыбыздын мыкты кызматкери, өзгөчө жалпы журтубузга керемет жылмайларды тартуулаган алдыңыздарда 5 тапандын баш бармагы Болсунбек байкебиз. Ай, рахмат. Аны мен айым жөнүндө да айтып койсом, жөн гана блогер эмес, жөн гана бирөөнү туурабастан өзүнүн ойлорун күлкүлүү кылып, баарыбыздын көңүлүн ачып турат. Андан тышкары ырларды дагы жазып, ырдайт. Ошондуктан кол чаппасак болбой калат. Кол чалар. Хош келиңиздер. Күйөө издейм деп атып өзүңүздүн сүйүктүү Шрегиңизди кантип таап калдыңыз? Кантип образ жаралды? Образ мен өзүм жаратып жүргөм. Билчимин, Болсунбек байке да ошо Шректин образын жаратып жүргөнүн, ошо бир кезде бир күнү тартамын деген ойлорум бар болчу. Бир жумуш боюнча барып таанышып калдык, ошол жерден анан Башкача алдык да. башкача алдык. Ошол жерден воссоединение болду да. Болсунбек байке, биз билебиз, сиз 5 тапанда качантан бери эле менин ата-энемди, байкелеримди баарын күлдүрүп жүрөсүз да? Эми жаш аудиторияга өтөйүн дедиңизби? TikTokто багындырайын дедиңизби? Эме болчу. Facebook'ta bir süretim var bolçu da, ama karantinada çaştı ılısıgıp aldırağından keyin bir temsilciler men söz götürsem, böyle komentar yazıp koyup, 2 kişinin komentarısı var eken, bolsun biraz Şirek okşap bolgan bu. Ama Şirek okşaş eken dedi de. İyi dedim lan. Bayağı Nurkat Doktorbekov degen kudul jeğenim var, oşonu janımda жүргөн үчүн аны эшек кылып алдым да, анан өзүм Ширек кылып 2 жыл мурда интернетте ойногон муну. Ama bu ayıma çıktı, жайында жасап баштадыңар бул тема боюнча. Ширек деп атканда эле айттым, ай ата, ушул кыз менен мени баары ойноп чыгат дедим. Ага уже видеолор келе баштады, ушул кыз менен татпайсың мына. Кудайдан болуп, Кудай жолуктурса жолуктуруп коет экен, батыр ушундай. Анда да рекламаны иштери менен экөөбүз жолугуп калган. Ооба, жумуш үстүндө болчубуз. Ооба. Анан элге жакшы жаңылык болуп кетти. Себеби эл башка нерседен чарчап турган окшойт, ушундай бир шоулорго кызыгып аткан кез окшойт. Ошондой биздин эле ойлогон эмесмин чалып кетет анан. Баа 2,5 бүтүн дегендей экөө чогулуп калганда чоң күчкө болот экен да. Анан ошонун шарапаты менен жакында концертте коюп коелду атабыз. Буйруса жакында. Качан? 12 ноябрда спорт ордосунда. Жакшы. Да бир суроо болсунчу, дароо эле мындай сиз өзүңүз мындай месте олуттуу көрчүмүн да, ооба тамашалайсыз, көңүл ачасыз, бирок кантип ушул Шректин кийимин кийип, ушуга эмне Шректин кийимин кийгенде эмне жылдык месте болду экен. Бу деген менин бардык иште аял кишинин формасын кийип ойносом деле, молдонукун, милицияныкын кийип ойносом деле, мен милиция молдо эмесмин, бирок элдин көңүлү үчүн кыласың да баардыгын. Жоба жырганыма жыркычы болдум деген. Аны жөн жай эле мындай ошондон кайф алып эмес, бул элдин күлкүсү үчүн, ошо элге бирдеке айтайын жеткириш үчүн, элге шаң болуш үчүн жасап аткан ишиңдин
айкалышып турат да баары ушул нерсеге. Бирөө бир нерсе айтыш үчүн каарманды эле изилдедим. Ал Шрек деген аябай жакшы, эле. дарданбай ушундай киши экен. Анан мен аны кийип ойноп баштагандан кийин даже мен характер деле берген жокмун. Өзүмдүн деле характерим ойноп жүрөм. Анан карасаң даже сүйлөгөндөрдө окшош экен да чаттар. Интонациялары. Патым ушундай экен дейсизби? Окшошуп калгандыр ушундай. Ооба, жакшы окшош. Ширектер жакшы киши болчу дейт анан. Сиздер тарткан алгачкы ушул экөөңүздөрдүн жолугудагы Фиона менен Шректин алгачкы видеосу жөнүндө кайрылсак. Кимден эң биринчи сиз айттыңызбы же сиз айтып кантип жолугуп тартып калдыңыздар? Жок, ал жана айттым го, бир реклама тарткан балдар мени чакырды, ага чейин айымды чакырып коюптур. Анан көрүп эле билдим, значит, чогуу эне экенбиз дедим. Мен ал жакта эметип жүрчүмүн, уже тартылып жүрчүмүн. Экөөбүз эски тааныштай эле ойнодук сразу. Сиз бери турасыз, бияк турасыз деп чуркап коюңуздар деп чуркап койдук, болду сразу. Бир пост эле мом чөп кетти, просмотр чөп кетти айтып атышты да. Эл ушуну көрсөтүп турат. Ооба. Айым, сиздин видеолоруңуз бир өзгөчө эле башкача да, аны көрсө, сиз аябай жигит издейм, күйөө издейм деп көп видео саласыз да. Ошол чындыкка жарашабы же жөн эле көрүүнү көп топтоо үчүнбү? Ачыгын айтканда чындыкты эле тамаша. Бул эме ушундай бир образ да. Анткени бизде көбүнчө кыздар уялат. Күйөөгө тийгим келип атат деп айткандан уялат. Негизи эле кыздар даже Фиона болгон, принцесса болгулары келет, Золушка, Белоснежка, көп го принцессалар. Ошон үчүн бул образды ушул күйөөгө тием или Фиона сыяктуу образды мен эле аткарылат экенин түшүндүм. Ошону аткарып атам. Манасага. Анан ооба, жолдош баарыбызга эле керек, жакшысы. Анан сиз монтип чыгып чаңдап чыгасыз го, ай, кайдасыңар депчи, сурабагыла менден алдынтип депчи. Ошонткенден жогуш жакшы балдар качып кетет деп ойлобойсузбу? Ачыгын айтканда мага наоборот жигиттер көп жазат. Көбүнчө жигит, кээ бир жигит эми ар кандай экен да вкусчу. Жактырып жазгандар деле бар. Кээ бирөө жазат, кыздай болчу, кичине назик болчу деп. Кээ бирөө жазат, ушунуңан жазба, характериң жакшы даңдаң деп. Ошондуктан ар кандай да, эми ар кандай случайлар болот кээде. Чын жүрөктөрү менен жазгандар да бар аябай. Жакшы көрүп. Айым, бир убактарда интернетте сиз жаңы популярдуулукка ээ болуп баштаганда семиздер боюнча толук айымдар жөнүндө бир кайрылуу жазатыңар эле. Азыркы учурда сиз мынакей аппарык татынакай мындай чыныгы принцесса болуп баштадыңыз. Рахмат. Мунун сыры кандай, эми кандай кайрылат элеңиздер? Мен ачыгын айтканда эч качан деле аябай семиз болгон эмесмин. Мен ушул Сен бетим бултушка да, ошон үчүн мен экрандан да аябай толук көрүнөм да. Анан жашоодо кээде катталуучулар мени жолугуп калып, ай, арык турбайсыңбы сен, жакшынакай эле турбайсыңбы? Ойлошот окшойт мен аябай толук депчи. Бирок өзүм негизи породам ушундай да. Экөөбүз окшош экенбиз. Мен бетим толуган, иним дагы кичине толугураак, ушундай да, биздин эмебизчи, породабыз. Анан ошон үчүн толуктарга көп мындай эметем да, эмне деп койчу эле? Заступаемся. Уяттын бетине дегендер бетиңерге чыгып турбайбы? Ооба. Негизи айта кетчү нерсе, ар бир экран, эфир 7 килограмм кошот. Ошо. Ошону билип алыңыздар. Айта кетели. Мына 96-жылкы болосуз. 2006-лар күйөөгө чыгып атат. Сиз 96-жылкы болуп алып күйөөгө чыкпай жүргөндө кандай сезимдер болуп атат деген суроо. Сезимдергечи? Сиз канчанчы кыз? Мен 99. 99. 96-лар күйөөгө чыкпай туруп кандай сезим, пезим болот экенин кайдан билесиз? Жакшы жооп болду. Сурооңду оңдоп кайра берчи деп. Каердан алып турган, кайра бергилечи сурооңорду. Анда суроого жараша видеода көрүп койсок болот окшойт, Келиңиздер, назарыңыздарды экранга чакыралы. Саламатсызбы айым, азыр керек болсо 2006-лар деле турмушка чыгып атат. 96 болуп туруп турмушка чыкпаганда кандай сезимдер болот экен? 29га жакындап калып турмушка чыкпаганда кандай сезим, пезим болот экенин кайдан билесиз? Өзүңүз тем более турмушка чыгып алыптырсыз 2004 болуп алып. 29га жакындап калып турмушка чыкпай калыш бул сезим, пезим эмес. Бул жоопкерчиликтүү жумуш. Болбойт могу сурооңор, кайра бергиле. Ошол видео тууралуу да айтып кетейин, анткени аябай комментарийлар көп болду. TikTokто көрүү да аябай көп кетти. Мен чынын айтканда Бекборбиев
атамдай эле киши, атамдай эле киши Бекборбиев байке чыгармачылыгын өтө сыйлайм. Менин атам дагы өзүмдүн апам сүйүп угушат ырларын. Мен да бала кезде ушул ырлар менен чоңойдук, ошон үчүн кыргыз элине түшүндүрөт элем. Мен жөн гана пародия тартам. Буга чейин деле Нурлан Мотоевди туурап келгем. Нурлан байке да түшүнчү жакшы тамашалайсың ошон үчүн эгер бул жактан мени балким Бек мырза, Бекборбиев байке мени көрүп калса, көңүлүнө жакын албасын. Бул жөн эле пародия. А так мен эсептейм, биздин кыргыз элинде эң бир таланттуу, чын эле бир легенда адам бул Бекборбиев. Булсунбек байке, сөз сизде. Сиздин оюңуз. Ушул тема боюнчабы? Окуя боюнча. Мен айтып эле жүрөм мен буга жагында. Бекборбиев деген бул бир эле киши да. 20 киши болсо, алып келип алып, 2-3 алып келип алып тепкилесек болот. Бул жалгыз единственный. Анын үстүнө баягы биздин устатыбыз Рахман Разыков өлгөндө бирөө жаш деле да. Ушул сөз аябай таасир эткен да. Рахман Разыков өлдү, эми мактай бергиле деген да. Анан кыргыздар мактоо угуш үчүн сөзсүз өлүш керек го дейм да. Анан көзү барда биз баалаш керек экен. Конечно, жаңылбаган жак, мүдүрбөгөн туяк жок. Анын ошондой мүнөзү бар экен, бүт эле кыргыз эли билбесе дагы, могу өзүнүн чөйрөсүндөгү инсандар бүт эле билишет. Ошондой мүнөзгө ээ киши. Анан мындай эле карап коюш керек да, муну мен жеке оюм энди тепкилеп кетишпесин да. Жеке жаранды коюм да. Жаран. Ооба, эми кополдук мүнөзү бар, анын маданият адамы, бирок ал кайтараңкыс болуп атпайбы ал киши? Андай жок болуп атпайбы? Эгер тараздан ташына бияна дайраны салып, бул мындай экен дей коюп турган атаандаш жок киши да ал. Единственный, жалгыз. Ошончо канча деген обондордун ээси, да Кудай өмүр бер десе берсе, бул киши тиши түшүп калса деле ыр чыгара берет бул киши. Ушундай таланттуу киши да. Анан билбейм, өмүрүнүн аягына чейин может 1000ден ашык рекорд кылып өмүр бою эч бир кыргыздын урпагы жаңырта албай калышы мүмкүн. Негизи сиз деле интервью көп бересиз го. Мүмкүн ошол суроо чын эле туура эместир. Сезимдер кандай деген суроо сиздер тажаткан жок. Окшош да суроолордун баары эле. Кечки анан мен ушул 20 жылга жакындап калдым. Мен ошол суроодон тажайм, анан ал киши тем более 40 жылдай болуп калды. Тармак жүргөндө. Мүмкүн баа кайра кайталангандыгы үчүн дагы андай улуу инсандарга бараткандан кийин бияктагы алып бараткан суроо берүүчү адам татаал башкача берсе, ал башкача экен да, жооп берет. Анан күндөгү эле баягы коёндой окшош деген нерселер кайталанып калган үчүн дагы тажап кетип, давай деп дагы кийинкиси деп койсо керек. Сиздердин видеолоруңуздар боюнча кайрылалы. Алгач көрөт окшойсуз. Фиона, Шрек, эй, Фиона, Шрек, каяктан таппай. Каяктан жүрдүң, Шрек? Мен сени издеп интернеттин баарын тытып бердим го. чачырап чыгы бас, үйлөрүңүз. Болсун байке, ушул чыккан видео боюнча үй бүлөңүздүн, жеңебиздин көз карашы кандай болду? Мен ушу жеңе жөнүндө үй бүлө жөнүндө эчтеке айтпайм да. Ушу жерим бар жашоодо. Буга чейин деле архивтерди ачып көрсөңүз, ушу эч үй бүлөлүк жагдай жөнүндө эч бир ооз ачпайм. Туугандардын көз карашы. Жок, эч. Мен издедим. Жок, туугандардын көз караштары. Туугандар айтып берет экен, тууган эмес, жалпы эле айтып атат. Алып алдым дейт. Жайна бүттү. Бул эмне кылганың эми? Кантип эметип атасың ушуну? Анын ата-энеси бар бекен дешет, эл экен да. Ар ким дүйнөнү кандай көрсө, ошо көзү менен карайт экен. Анан эми биз бул тармакта көнүп калганбыз ал жөнүндө. Кулак мурун ышып калган дегенде ага көп деле мындай. Просто багындай билип турабыз да өзүбүз жөнүндө. Себеби мындай белгилүү видеолор, хит боло турган видеолор менин WhatsApp-ыма келе баштайт. Достор, теңиштер көрүлө. Эми жанчып коюпсаң, сонун экен анан. Тура эле кабыл алма, көнүмүш адаттардын бири десем болот. Айымга кайрылалы. Сиздин учурда мынакей биздин Болсунбек байкебиз менен образдар жаратып, мынакей Шректин образында өзгөчө жакшы талкууга чыгып, мындай рекламалардагы, жарнамаларда көбөйүп, жумуштарыңыздар көп жүрө баштаган сыяктуу болуп жатат. Бирок тилме айтпайм, болуп кетип баратасыздар. Болуп кетип баратасыздар да, чынында. Болуп атасыздар. Болуп атып, бирок Болсун байкенин жанында сиздин жүргөнүңүздү көрүп, баягы жигиттер коркуп, эми Болсун байкеден да коркуп келбей калбайт деп ойлобойсузбу? TikTok'то катталуучуларыма таарынышты.
Шректи жаман көрүштү, аябай сен тартып кетти, жоголуп кетти депчи. Мен ушундаймын, бир эме тартсам бир аз тынчыбай эс алам да. Жок, тамаша экенин баары түшүнүп атышат да. Негизи сизге кандай жигит керек, кандай күйөө керек? Өмүрлүк жар. Токтоо, түшүнүктүү, мындай тамашаны түшүнгөн, мындай в меру строгий дегендейчи. Мен айтып атат го. Ошо сиз деле айтып атат го, ошону айтайын дедим эле. Анан эми жаш жактан мен өтө таарынбаңыздар беле. Өтө улууларды көп жактыра бербейм, анткени эми улуу болгондон кийин под контроль алат да. Ооба да. Анан ошон үчүн мен мындай кармайт. өзүм менен тең же бир өзүмөн бир 2 жаш улуу ушинтип издеп жүрүп эле ушинтип күйөөгө тийип алам. Өтө улуулар эме болуп калат мындай. Акыл үйрөтүп калат да. Ошо акыл үйрөтүп жолун тик адашпаш үчүн мындай кылсаң мындай отуран жаман көрүнүп калабыз ооба. Жаман көрүнүп калабыз. Учурда экөөңүздөрдүн жүрүп контенттер боюнча көбүрөөк болуп атат. Жумушуңар кандай болуп атат? Күнүмдүк баягы жумасына канча жолу жолугуп атасыздар? Кандай контенттер, Мен рекламалар гастролдо жүрүп калып көбү тартылбай калды го. Шаарга келе калгам. Ошол кезде бир күндө тартып жетишкени тартып калабыз. Анан кайра кетебиз. Анан кайра шаарга келгенде тарта коебуз ушинтип. Анан жеке өзүнчө айымды өзүнчө алып тарткандар бар. Менде өзүм жеке барып тарткан эмелер бар. Чыныгы жашоодо айыма кандай айым? Чыныгы жашоодо айыма өтө боорукер, түшүнүктүү, назиктүү. Өтө Сезимтал. сезимтал. Жумшак. Айым. Чувствительная. Болсунбек байке, эми суроо сизге. Сиз мурун теледен түшчү эмессиз? Эми Кандай көбүнчөсү мааниде айтып атасыз? жакшы мааниде. Жок, мындай мындай алып баруучулук жакта айтып атасызбы же интермедиа ойногон жакта? Интермедиа. Ошол жакта айтып атам. Эми желеге дагы өтүп баратасыз канча жылдан бери. Желеде юморго башкача талап бекен. Ооба. Кандай экен? Мен багы сахнадагы алып келип тиги экранга коюп койчу да. Көрсө экран башка күлкүнү сурайт экен. Сахна башка күлкүнү сурайт экен. Анан ошол эле күлкү көчөдө айтылса мааниси жок болуп калат да. Кээ бирөө сахнанын тилинде аябай сонун кетет. Ушул жерде кичине баягындай ойлонушка туура келет экен. Разницасы бар экен аябай эле. Көчөдөгү күлкү менен сахнанын күлкүсү. Желедеги азыркы тамашалар Интернет булактарында. жеңилирээк бекен? Эгер материалың болсо жеңил. Материал таппасаң оор, конечно. Ал үчүн мындай учкулураак ошол коомдо болуп аткан айымдыкында мезгилинде болуп аткан нерсе туура кармап калган. Тренд болуп атканды кармап Ошону кармап калыш керек экен. И ошо юмордагы баардык көпчүлүккө жага тургандай сентерди кармаш керек да. Анан бир жактуу болуп калса, анда бул жактагы кап болот. Ошон үчүн пародия деген же ушул күлкү деген бул эмеде болот да, мындай чындыкка жакыныраак болуш керек. Адам чындыкка гана күлөт да, жалганга эч күлбөйт. Ошол жери гана разницасы бар, кичине кыйналасың да мындай. Бул сахна болот экен, бул видео болот экен деп мындай бөлүп калабыз да. Сизге өзүңүзгө кандай жагат? Сахнага чыгып тамашалайт? Мен сахна эми сонун нерсе да. Ал жерде мен жашап көпчүлүк өмүрүм ошол жерде өттү, ошон үчүн сахнаны аябай жакшы көрөм. Анан эми мезгилдин талабы экен, көчөдөн да сүйлөшкө туура келип калды. Сүйлөп атабыз, үйрөнүп атабыз эми. Болот да үйрөнүп. Аю деле сиртте мотоциклде отпайдыр. Келечекте Шрек менен Фионанын алдыңкы максаттары дагы образдар дагы жарала береби же ушу менен токтолуп барып жаңы образ менен чыгасыңар? Эми мындай болот го дейм, любой нерседе сонун болот, момтебиз, тигинтебиз деген баардыгында илгери үмүттөр болот. Менин жеке оюм эми айымдын ою мен ал жөнүндө сурашкан эмесмин. Биз жасап көрө беребиз. Анан кыргызча айтканда өтпөй калат го. Товар өтпөй калат го. Ошондо алмаштырабыз да. Алмаштырып, Ооба, мисалы үчүн моментально мен курпу панда болуп чыга калышым мүмкүн, мисалы үчүн. Турабы? Тигрица болуп Маша медведь болуп сразу ойноп коюшсун. Маша медведь. Окшош беребиз тем более, анан мындай өзгөртөбүз да. Анан азыр өтүп аткан нерсени бере беребиз. Баягы сууну сиңген жерге куй дегенде куя бериш керек азыр. Анан кереги жок деп калган кезде шап алмаштырасың. Ал мезгилдин талабы өзү эле алып келет. Эми суроо сизге. Сиз блогерсиз, ырчысыз. Ырчылык карьераңыз кандай болуп жатат? Ырчылык карьерам негизи мен 2012 жылдан баштап эле ыр жазып, бир аракеттерди кылып жүрөм. Ырды өзүңүз жазасызбы? Текстти негизи өзүм жазам. Бирок акыркы учурларда жардам да берип атышат мага. Анткени азыр мен убагы мен мындай
стих сыяктуу жазчумун да. Азыр кичине заман өзгөрүлүп, мындай R&B ушундай бир стилдер алмашып атпайбы? Ошон үчүн мага азыр жардам берет. Бир бала бар, дос балам. Ошо 2012ден бери эле аракет кылып атып, анан быйыл ушу көрүп баштадым да эмесинчи, результаттарын. Ага чейин результат болчу эмес эч кандай. Ошо анан көбүнчүлөр айтып берет, бул эмеге TikTokко келип эле анан ырчуу болуп атат депчи, TikToктон кийин эле. Жок, бул мен бала кезимдеги өзүмдүн бир талантым, ыр жазган. Анан Айым, сиз учурда мынакей күйөө издейм, жигит издейм деп атып, мына Шректи таптыңыз. Бул сиздин азыр экрандагы эле образ. Бул образ. Өзүңүздүн жашооңузга кайрылсак, жигитиңиз чын эле чыгып калса, же балким чыккандыр, качан той болот же кандай болот? Жеке жашоо. Жеке жашоом боюнча белгисиз, качан турмушка чыгам. Кайыптан деген, Выбор көп болуп кетти дейсизби? Выбор көп болуп кетти, бул биринчиден. Экинчиден убакытта жок болуп калып атат. Мындай отношенияга дагы эме керек да, кичине эшикке чыгышың керек, свиданияга чыгышың керек. Мен ошо мындай жалкоомун да, ачыгын айтканда жалкоолуктан эле, мамам айткандай уктап жатып эле кыздардын баары 29-га чыгып калдым да, кыздардын баары турмушка чыгат, мен ошо уйку менен өтүп атат жашоом. Акчаларды пачка көрсөтүп, күйөө издейм, үйүңөрдө бекер жаткан жигиттерди, балдарыңарды бергиле апалар дедиңиз го, ошондо кайрылуулар болдубу? Толтура болду. Ушундай бир кыргыз элим ишенчеге окшойт. Айкөл дагы. Биз аябай ишенчек экенбиз. Анан ушу ишенип алгандар да. Апалары жазган учур болду, көп болду. Болду, кадимкидей эле. Сүрөттөрүн жиберди. Сүрөтүн жиберип, адрестерин жиберип. Сиз кастинг кылышыңыз керек экен, проект ачып. Ошондой Бир карап көрдүңүзбү? Чыныгы мындай. Интересно болуп, баласын сүрөтүн бир карап көрөйүнчү деп. Ооба, карап, кадимкидей эле СМСтерин окуп. Жаккандар болду. Мен ишене албай атам. Жаккандар болдубу? Жок. Болгон Болсо азыр мага келбей отурмакмын да бир жерде. Келип болду. Келиңиз анда. Ширек бирең жиштир демек да. Видеону көрөлү. Футбол боюнча улуттук курама команданын кургоочусу Александр Мищенко үйлөндү. Футболчу сүйүктүү Сайжаркынга июль айында баш кошуу сунушун жасаган. Кыргызстандын футбол союзу жаңы үйлөнгөн түгөйлөрдү жашоосундагы жаңы этаптын башталышы менен куттуктап, жаштарга чексиз бакыт, сүйүү каалады. Негизи ушундай аппак көйнөк кийүү, турмушка чыгуу ар бирибиздин бир чоң мындай кыялыбыз кыздардынчы. Сонун окуя болуптур, үлпөттүү. Аябай жакшы окуя болуптур. Бирок комментарийлер анча деле жакшы эмес экен. Бактылуу болушсун, бирок буга айтардан мурда биринчи биз өзүбүз Кыргызстандын бирдиктүү идеологиясы керек да. Айым. Мен оюм түз эле. Анткени баарыбызды эле бир Кудай жараткан. Сөзсүз эле кыргыз. Негизи эми в идеале кыргыз кыздар, кыргыз балдарга тийген жакшы эле. Бирок эми ар кандай болот да жашоодо. Ошол башка улуттагы адамга жүрөгү тартып аткандар, ошол адамдан өзүнүн келечегин көрүп атат балким. Сиздин жашооңузга жолугуп калса, Дунган же Кытай, башка улут кетет белеңиз? Эгер мен оюмдагыдай адам болсо, кете бермекмин. Анын эч уяты жок деп эсептейм. Бактылуу болуш керек, самое главное. Ошондуктан жигиттер чамданалы. Мен жана видео такыр эсимен чыкпай койду да. Мен өзүмдүн арыктарга кирет деп эсептейм. Сиз мынтип айттыңыз, ошол арыктарды бир эле сөөгү бар, ошолорду ким карайт? Өзүңүздүн комплекстериңиз барбы? Семиздер силерге эмне кылды? Помпой өзүнүн тамагыбызды жеп коюп жүрөбүз. Семиздерге асылбагыла. Уктуңарбы? Сабыр. Ребята, стоп. Бул жагын кесип койдук окшойт. Что-то слишком болуп кетти. Андай личный пространстволорго өтпөйсүз деп сүйлөшпөдүк белек. Анан эмне кандай? Мен негизи ошого эле келгем бүгүн. Жеке эме сүйлөшөлү. Анда эфирдин сыртынан сүйлөшүп алалы. Эфирден чыккан. Буларды кесип саласыздар, Макул анда. Ушуларды койгула, эмне болот? Ушуларды Ошо. Ушуларды негиз коюш керек да, мен атайын ойноп атабыз. Анда кийинки сурообузга өтө берет окшойсуз, жо оюнубузга. Суроолор болду го, давай ойнотпойлубу, ырдатпайлыбы? Болсун байке, сиздин жанагы өзгөчө мындай өзүңүздүн ойлоп тапкан тилиңиздеги ырыңыз бар го? Ошол жөнүндө кайрылсак жанагы ырдап бере кетет. оңой болуп кетти мага. Ушундай кылалы. Эч ким кылган эмес, ушундай кылайын.
жаңылык кылайын анан ошону англичерларды түшүнбөй эле угуп Facebook'ta biri var ушундай. Ушуну жакчы да мага, ушуну кайталап берсин. Деген. Анан ошол эле мен аранжировщик. Бирок ушул жерде атайын баткендик досторду издедим, аранжировщиктерди. Башка жактыкта досторум бар, себеби баткендик достор мындай шам жазат да, тойский вариантта. Мындай анан кассеттин башында шамдурак болуп кетсин деп. Анан ошо барып жазып, Кудайдан болуп жакшы кетти. Негизи ушундай го, азыр Илана көзүмө коелук. Мээрим төккөн чыгарма анча болуп алат дагы. Анан мындай эле ойноп чыгарган жаман кетип калат. Кеттик анда. Аяк турганды бийлеп койбойлу, Bilgenler çoğundayız. Aslında sizlerden. Ha, uçtu yerlerde. Mındaylar o. Rahmat Dilan. Öte mınday. Öttü. Sözdөрү буга эмне деген ой керек? Мындай да, философия жактан аябай изилденген деген. Канча том китеп окуп жазылган, Бул жөн чыгарма, бул жөн чыгып калбайт экен. Аябай кыялданып, чоң бир руханий төңкөрүштөргө алып баруудан жаралып калды. Ушул ырдын жаралышы саясатка тиешеси барбы? Бар да. Түздөн түзбү. Максат ошолбу? Кыйытма түрдө. Мындай, айланып келип туруп, Себеби азыр бүт эле кудулдар саясат айтат деп коет. Өзү бирок айтууда маданияты бар. Бул негизи биз кудулдар куу анан дулдул адамдар болот да. Шүмүш болот да, мындай өлмүш болуп алып, бул жакты бул жак айтып, бул жакты бул жакта. Илгери ушинтип эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болгон да. Азыр соңку кезде да мындай ачык айтып коет да саясат. Бирок ал болбой калат. Бирок эч ким келип сен эмнеге миттиң деген жок, себеби сөз жок болчу доказательство дегенсе. факт жок, Факты жок болчу. Анан эми бир чети менен карап, кудул дем айтса айтып аткандыр деп коюшу окшойт эч ким. той үйлөргө чакырып. Бул тойлордо бул итте яктады өзүн. Өзү 3000 сомго жазгам. Өз 5000 дос балам 5000 берип коюн десем, өзү айтып калды. Жан дос 3000 берип койчу да. 3000 отуруп койгом. Бул эми мындай айтканда бир 100 эсе акта десем болот да. Тойлорго аябай көп бардым. Негизи ушундай. Ооба, мен өзүм да аябай таң калдым. Баягы ырыңырдап кой, баягы ырыңырда деп. Даже самолет менен учуп барганда эмне дейсиң? Сиз айтасыз, мен аябай канча ыр чыгардым. Ай мен сиз аябай ушундай чыгарыш керек болчу. Болсун байке сүйлөп атсам, мындай суктанып атасыз да, ушун жүрүп сүйүп кетсеңиз эмне болот? Фиона болгондон кийин Шрекке суктанышым керек. Образ биринчиден. Кирип кетип чыга албайбы? Экинчиден мен Болсун байкени ой жүгүртүүсүн экөөбүз кээде съемкаларга баратып сүйлөшөбүз, ар кандай темаларды, там жашоо турмуш ой жүгүртүүсүн аябай сыйлайм. Туура бир ой жүгүртөт. Жакшы бир советтерди, жакшы бир идеяларга бай ушундай адам, конечно, суктанып карайбыз. Ребята, анда сөздөрдү кыскарталы, оюнга өтөлү, реквизиттерди алып чыгалы. Биринчи жарып бүтүш керек, андан кийин ар бириңиздерде 3төн шар болот, аны кол менен жарыш керек болгон ушу. Мен аймай тараптамын. Жеңилген лимон жейт. Тарсылдатып жарабызбы ошондо? Тарсылат, барсылат, колдон келишинче, буттан келишинче. Баштап. Ооба. 1, 2, 3. Абы. Ай. Мени бутуп турабы турбу? Мен бутуп тура келбейт экен буга. Сиз жаман жумшаксыз го. Bunun azabı керек. Hoppa. Zorga bir geldim. Sizdeki. Diyorum o yumuşak. Can öyle mi bu? Aynı tıkla can öyle mi? O. Ha, başka ektir var.
Ағы. Болсын байке. Аймай жеңіп бара жатыр. Келin қолмен жарабыз, Аймай. Опа. Oldu. Kim birinci? Жарабыз. Ondan şarkı izlep bereyim. Биздин көрөрмандар бул эмне деген оюн жөн эле туруп шариктерди тизип алып жөн эле бул эмне идеялары калбай калып аткандырбы деп ойлоп калсын. Мен да Бирок ойлоп андай эмес. Максат эмне? Сиздердин өзүңүздөрдүн жан дүйнөңүздөрдө катып жүргөн стресстерди биздин эфир аркылуу чыгарып алсын. Психотерапия. Ушу точно. İşte dokşuydu eкен. Эми баарыбыз отурабыз. Стресстер бар эле жакшы болот. Минута молчания, колдорду көтөрөбүз. Бутуңар мындай коесуңар. Эми баарыңар дейсиңер. Эми кичинекей шуречкаларды көбөйткүлө. Анда эмесе ушул жерден Фиона өзүнүн балотасындагыдай элестетип, ордунан туруп, бизди ырдап тосуп алып баштады. Фиона турду. Смятение и губ твоих прикосновение, почти любовь, почти падение с обрыва. Я знаю тайну одиночества, его загадку и пророчество, и сон, который должен кончиться красиво. Единственному нежному бегу по полю снежному, по счастью безмятежному, скучая и тоскуя к далекому и грешному. Бегу по полю снежному, как будто все по-прежнему. Люблю я. Я помню сны неразделенные, глаза чужие и бездонные, и наши тени отраженные свечами. Я знаю боль, что не прощается, и грусть, которой все кончается, и сон, который повторяется ночами. К единственному и нежному бегу по полю снежному, по счастью безмятежному, скучая и тоскуя к далекому и грешному. Бегу по полю снежному, как будто все по-прежнему. Люблю я. К единственному нежному бегу по полю снежному, по счастью безмятежному, скучая и тоскуя к далекому и грешному.
по-прежнему люблю я. Как будто все по-прежнему люблю я. Биз кетели. Фионушка, сонурда айткенсиз, Фиона, Шрек мырза. Мен жаңа эле сиз ырдап атканда байкадым да. Сиздерге печенье адам керекпи? Керек. Печенье адам билесиздер, э? Печенье адам. Жана Пиноккио бар го? Мына Пиноккионун кыз бар я. Көрдүм да, арга жагын көрөм. Мен эми эшек болуп берейин. Даяр дейсиз сразу силер. Гүлжан эжени дракон кылабыз. Дракону. Чоң рахмат анда. Ооба. Бардык ишиңиздерге ийгилик болсун. Эң баалуу убактыңыздарды бөлүп бүгүнкү биздин куттуу тренд шоубузга келгениңиздерге терең ыраазычылык. Ооба, дагы да келип биздин курсагыбызды, жан дүйнөбүздү тойгузуп тургуңуздар. Биз сиздерди эмки эфирде печенье менен күтүп алалы. Печенье Брантино менен. Болчу. Актошту байлап койдук. Смело чыга бериңиздер андан бизе. Келиңиздер, жакшы Чоң рахмат. барыңыздар. Болсун байке. Тиги процедуранын акчасын төлөп койсо. Всё, макул, мелиңиздер. Чоң рахмат. Алдыңыздарда керемет харизматичный Икрам Акрамов. Жана Кадыр Жармата. Кагыдан оз, акалар! Эме бийлегендерге ыстырбайсыздар бия. Бийлегендерге ыстырып койбойсуздар бия. Кандай дейсиздер? Бийлегендергечи. Жоқ, сага бербей эле коет. Болбойбу. Балким кыздарга берет я. Эй! Кош келиңер. Рахмат. Ассалам алейкум. Керемет инсандар, кандайсыздар? Саламатсыздарбы? Биздин Ирлан байке таанысыңарбы? Учашуулуңуздар келиңиздер. Кененгесер, тааныша алыңыздар. Жанагыда туулган жерде ырдаган. Туулган жерде Окуучуңуздар. Окуучуңуздар. Кандайсыздар? Жакшы. Кош келип алдыңыздар. Куткалар жана атайын окшош келгенсе, же реклама кылып дароо келатабыз. Жок, буну Бразилиядан тартырбады. Бразилиядан? Крокодил терисинен болгон женский крокодил. Женский крокодил экен. Монуку детский крокодил. Жумшак окшойт сиздики. Бирок мен акчам алгам, бул рекламага бекер алган. Ал неге сизге жардама келбей койдубу? Кимге? Байке. Буга second hand'тен келет. Ушундайбы? Кандай келип алдыңыздар? Кош келиңиздер. Басып эле келдик, жакшы. Оштон бир аз жылуулукту алып келдик. Ооба, сездик. Ачуураак суроолордон берет окшойт сиздерге. Же жейтесиздер. Бул эмне деген образ негизи? Атайын кийинип келиңер, сүйлөшүп. Жок, сүйлөшпөй эле мен жанагындай жанагы ырчы бар эле го. Она любиме розы деген. Сен ошол образды Ошонун клипине катышкан деп келип алдым мен. Кайсылыр? Она любиме розы. Она любила розы. Розы. Биздин шеф кайсыл образда? Жок, күз айында жаан чачым болот го, ошого жамгырдан бир аз коргонойн деп келгем. Мен ойлоп атпайм, биякта карап Часпиктин Жекиченин ролунда келген экен депчи. Окшоштурат. Может. Окшоштур. Сизге караң болбой элеби өтө? Нормально. Саат көрүнүп табы камерага нормально. Саат да жаңыбы? Саат да жаңы. Обувчу? Обув мурдачылык. Жок, мурда жылкы эмес, жайкы. Жайкы. Күзгө эм алабыз. Сен кара болуп кеткенсиң. Аппак эле. Мунуңуз алынабы ишчи? Алынат. Кайра салып, Бул сага бермекмин, просто мужской да бул. Жардыңыз. Аңгара жыргабай калчы. Жыргабалайды. Окумуган атат. Учуруп аткан. Сиздерди дароо сиздердин интернетте өзгөчө талкуу болуп жакшы лайк топтогон видеоңуздарга кайрылалы, анан сразу эфирге. Бир көрүп, боорду эс келеличи. Аркаңыздарда эле эфир анда. Өнүк кетсеңер го. Hello. Which country flag? Kyrgyzstan. Whoa, bravo, Kyrgyzstan. No, this country's flag. Central Asia.
Yes. Kyrgyzstan? Way! Yes, молодец. Ты красавчик, мужик. What's country flag abi? Kazakistan. No. Bak kellerin kafası çalışması lazım abi. Özbekistan. No. Allah Allah. Nasıl Türkçe? Nerenin bayrağı? Kırgızistan mı? Adamsın be abi. Adamsın. Ana yurdumuz. Ana yurdu o. Alardan ana yurdu Kırgızstan, Türk. Азаматтар, сонун билбегенге билгизип, İkram Kadir tanışып алып. кош келиңиздер. Ушул видеого кайрылсак, кандай сапар менен барып, ушул видео тартылып, идея каяктан келди, кандай жаралып кетти, анан кангыз чет тилдерге Мен кайрылабыз. токтолсом болот да, буга. Болот. Былтыркы жылы көңүлдүү жигиттер деген лига бар бизде. Ошол лиганын жыйынтыгында чемпион болгон командага биз Турцияга жолдомо бергенбиз. Анан бир команда утуп, ошол команда менен жетекчилик өзүбүз чогуу эс алууга барганбыз 5 күнгө Стамбулга. Ошондо эс алып жүрүп, анан желегибизди алып алган элек, сурамжылоо жүргүздүк. Видеодо көргөндөй эле кээ биркилер билип атты, кээ биркилер билбей атты. Ошентип бир тартып келгенбиз. Эмне себептен калпакты сиз кийбей Икрамга кийгизгенсиз? Бир эле калпак бар беле. Немеде? Сүйлөгөн мен болгом да ошон. Англисче билген эле. Сиз Англисче билген, лицо мен болгом деп айтасың. түркчө да билесизби ошондо? Ооба, мен аябай көп тил билем, пармактарыңыз жетпейт. Кытайча билесизби? Билем. 宋世廷的， Я сон хон е. 不行的，三种都这种。 О, ика талайбеко. 第四那个啥？ Масса сахаса. Не дерсиң? Сасыго. 谁上了？啊，这东西。 А, чо нормально го. Силердики мындай корейче болуп кетти. Тамаш шоу менен көңүлдүү жигиттердин айырмачылыгы эмнеде? Айырмачылыгы да көңүлдүү жигиттер тамаша. логотипинде анан кийин Болду, Эрмек Нурбаев алып барат, көңүлдүү жигиттерди Кадыр Жанаматов алып барат. Айырмачылыгы эми ичиндеги мындай бир шарттарда, бир коңуштарында айырма болбосо, эми баарыбыз эле ошол Раматылык Масликовдун КВН'ин көчүрмөсү. Сөз сизде. Экөөңүздөр дайыма видеолордон көргөндө азыркы учурдан Икрам мырзага суром. Баракчаңызга кирсек, өзүңүздүн контентиңиз жалаң мындай реклама алган кийимдер, рекламаларга басым болуп кеттир да. Эмне себептен? Балким контент тартканга убакыт жок болуп атабы? Жок, биз Реклама контент көп тартпайбыз да. Биз Эмне? контент тартпайбыз. Биз мо азыркы жаштардын немесиндеги TikTok'тогу, Instagram'дагы блогер, неден эле контенттер эмеспиз да биз. Биз тамашачыбыз. Тамашачы болгон үчүн оюбузга келгенде идея мелер татып коебуз, болсо ушу реклама ушу. Атайы мындай контент тартканга чындыгында убактыбыз жок. Эми реклама түшөт, аны тартып беришиң керек, себеп акча бар дегендей. Ошол себептен мажбур биз тартып беребиз ал нерселерди. Негизи мурдагы убакыттарга барып келсекчи, No Name бар кезде. Ошо ностальгия кылсак. Экөөбүз эле баралычы мыналар калсын. Бир-эки саатка. Мындай суром деп атат да, ошо жакшы эсте калган окуялар. Негизи эми ар бир доор, ар бир оюн өзү мындай эсте калат да, негизи тарых го. Анан биз эми Оштон чыкканыбыз үчүн биздин негизги мындай эсте кала турган окуялар Ош Бишкек жолунда калган. Степте калган. Эмне болду эле? Степте калган. Таксимен катнашыбыз, ал кезде жаш элек, иште иштебейт болчубуз. Чыккандын ичинде. Университет. Чычканда калган да. Анда сөздөр айтылбайт эфирде. Мен чычкан сайын. Сайды. Ушу жолдо көп калган негизи. Ошентип жол азабы, көр азабы дегендей өмүрүбүз жарымы жолдо өткөн. Водитель уктап калып тоого чыгып кеткен күндөрү. Эң кызыктуу ушул эле болду беле. Эң кызыктуу окуя сахнада болгон. Сахнада биз Тамаша айтканда элдин баары жок, билген. универсиалда балдар менен бир чоң бир нерсенин бир мисспи ушундай болуп атканда бир тамашаны ойноп, анан тиякка Калыбек ыйлап кетип калып, бизди күтчү да, анан бир сөз айткандан кийин кайра келиш керек эле. Анан биз тиги Калыбекти унутуп калып башка тамашаны ойнай бериппиз да. Ал бурчта тура берип. Ошону айтып коеюн деп келдим, ошондон атайын. Кош келиңиз. Өзүнчө бир окуя да бул дагы. Оода. Бир сөздү айтсаң ал бурчтан кайтып келиш керек. Унутуп калгансың, ал тура берген, башка тамаша кете берген, ал карап ой деп кетет. Байкабай элдин астында сүрдөп ойноп, ушундай убактар көп болот. Кызыктуу экен. Кызык экен. Эгерде сиздер тамашоого келип, эл алдына чыкпай калганда кандай адам болмок? Икрам менен Эгер сахнага чыкпаганда мен мисалы университетте калсам керек эле. Себеп университетте сабагым дагы мактанбайм, жакшы эле болгон.
активисттердин катарында болчумун, группада староста болчумун. Анан концерттик программа, иш-чараларды алып барып өткөрүп дегендей. Эми ошондой балдар менимче көпчүлүк эле университетте калып кетет. Университетте мугалим болуп калсам керек эле деп элестейм. Сизчи? Мен переводчик болмокмун. Мен переводчик болмокмун. Дүйнө кезмекмин мен. Кайсы Кандай тилдерде? тилге? Любой тилди билем. Сиз фантазияңыз Мен күчтүү сени окшойт. сүйөм, Кытайча. Yok, Кытай тилин билбейм, чынды айтайын. Мен арабский, турецкийдан переводчик болмокмун да. Чын эле билесизби? Араб тилин дагы, түрк тилин дагы. Мыкты. Мактагым келбей атат. Англис тилинде чыныгы, англис тилин билесизби? Могу видеодо англисче Бул видеодогу сөздөрдү билем. Дал бирок Лондонго мисалы үчүн таштап койсоң 10 жылдан кийин англисче сүйлөп кетем да. 10 жылдан кийин. 10 жылдан кийинби? 10 жылдан кийин. Акмак. Жалган сүйлөө, могу видеодогу сөздөрдү билбейт болчу. What's the country flag билем аны мен. Жок, ошону кайсыл өлкөнүн желеги дегенди экөөбүз Google'дан карап таппадык беле. Жок, ошондон билдикпи билгени. Ошондон кийин билдик. Эме деп коткон. Профессор деген жери өтө жакты да. Аны эмне жатталчы ошол жерден ойлоп таптыңызбы өзүңүз? Ошол жерден ойлоп таптым. Биринчилерде жаттап сүйлөбөйм вообще силерге окшоп. Бул күлкү, тамаша, чыгармачылыктан тышкары каражат булактары бар болсо керек дагы. Күлкү тамашадан негизи азыр каражат жок. Такыр Лигабыз өзү менен өзү, бүт нерсе кымбаттаган, сахнаны бир канчалаган бир акчага жасайбыз. Өзү менен өзү ал жакчы. Биздин негизги каражат булагыбыз бул тойдон. Жакшылыктардан. Азыр дагы күзүндө той сезон, күн санап кече эле тойдо болдук. Эртең менен таңга алыштык. Жака келдик. Жакшы. Экөөңүздөр биргеликте алып барасыздар. Экөөбүз дуэт аба? Дуэт. Бизнес, аркы берки дегендер. Ошондо билишимче тамадалыкпы же сатира ойноп кетпей тамашабы? Тамада анасында сизде айткан нерселерден болот походу. Кыргыз сүйлөш керек, сходу дегеним десең. Анан кийин ачылыштар. Сиз көп тилде болуп атасыз. Кенен сүйлөңүз, эркин сезиңиз. Открытие такие вот, например, мероприятия такие деди. Ачылыштар, анан неме чоң концерттер, биз Ирлан Талабеков концертин алып барабыз, ушундай сыяктуу иштер көп кылабыз. Не только той. Негизи мындай жеке бизнес жок. Бирок планыбызда бар. Качан кинолор чыгат дагы? Жакын арада эле биз могу 2 ай башта кыргыз фильмине бир салым кошконбуз. Буюрса жакшы эле кино болду. Фанатка деген тасманы тартканбыз. Уктук. Ооба, ошол сон чыгыптыр. тасмабыз эми жакында интернет булактарына чыгат. Жакшы, өзүн актап, бир аз кирешеге чыгып алдык. Бизде видеолор бар. Анан талкуу кылсак кандай болот? Макул, сиз айткандай болсунчу. Бүгүн сизди угабыз. Кеттик анда. Коомдук автобуста кой жүрөт атпы? Ошо оюңуздар кандай деп. Кой коомго кирбейби? Кой Жок, мындай да мен буга тура эле көз караштамын. Баа жегени келгенде аябай эле калласын тартып койдун, Неле? Башын тартып сыйлап мен. Мага тартыш керек эле деп. Чыгып койбойсуң, мен эмне болуп мен троллейбуска? Чыга бересиңби? Ооба. Мен түз эле көз караштамын. Может, байкенин акчасы жоктур шаарга башка неме менен жеткиргенгечи. Бирок коомдук туура тартып сакташ керек. Ооба, коомдук. Сөзүңүздү оңдоп кеттиңиз. Коомдук транспорт болгондо байланыштуу, кой тилекке каршы коомдукка кирбейт, ал жандыкка кирет. Анан жандыктын орду башка жерде бизде, анан адам баласы коомдукка кирет дагы, анан коомдук жайларда маданияттуу болгон жакшы. Сиз чын эле мугалим болсоңуз болмок экен, мен деп отурам. Кадыр мырза, сиз Икрам мырзанын гити окшойсуз эле. Жок, мен ушуну адам кылам деп 5 жылдан бери өмүрүмдө ушуну. Мени адам кылам деп өзү айбан болуп кетти. Же мен муну адам кылам, же жакында өзүм да ошого окшоп бузулам да. Экеле вариант. Ошо экинчиси жакшыраак. Кадыр мырза, сиздин оюңузду уктук. Эми коомдук транспортто көбүрөөк жүргөн жаштардын, студенттердин оюну калы. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Менин бул видеого оюм мындай. Бул видеону албетте терс көрүнүш деп айтсак болот, бирок кээ бир адамдар үчүн мындай кандай айтсам,
күлкүлүү көрүнүш. Анткени азыр көп учурда эле телефонго тартып, аны тренд кылып, ха-ха кылып жатышат, мындай айтканда. Ошон үчүн бир чети түшүнсөк деле болот. Анткени анын балким каражаты жоктур. Башка транспортко алып кеткенгечи бир чети түшүнсөк болот. Мындайча караганда бул терс көрүнүш өтө эле. Сиз каршысыз, Мен каршымын, ооба. Сиздин акчаңыз жок, ошол койду жеткириш керек. Такыр вариантыңыз жок болуп калса, эмне кылат элеңиз? Кантип чечет элеңиз ушул? Негизи бул мамлекеттин буюму да, бул аманат. Мамлекет ушундай эл колдонсун деп муну атай алган. Анан муну биз коюбузду ташыйбыз, же көмүрүбүздү ташыйбыз деп мамлекет алып берген эмес да. Ал нерселерге биз акчаң жок болгон чакта дагы азыр таанышым көп, мисалы досуңа чалып, дос ушундай бир коюм бар, жеткирип берип койчу деп жок дегенде бирөөнү чакырсаң болмок да, негизи. Эптесе болот. Бирок мындай аралыгы бир 200-300 метр жакын болуп калганды жүктөй калып эле түшүп кайра чыгып койгонгочу. Эми ситуация ушундай болсо керек. Мээси катуу иштеп кеткен окшойт, Келиңиздер анда эмесе. Может кой водительди болуп, водительдин кою болуп. Бирки адам түшүрүп коюп аткандар жерге. Ушундай да болушу мүмкүн. Мен да ошону ойлонгом. Ошо кой темасын кое тургула келди. Кой билесиздер да? Кой жыттан атаябай. Эгер могу автобуска бир кичине бир зара кылып кое турган болсо, ошол жерден бир жума жыт кетпейт да. Анан ошого чыккан жаштарыбыз, мисалы, жүргүнчүлөр мындай өзүнө туура эмес, бир дискомфорт болуп калат да, ошол үчүн дагы. Ошого туура эмес деп ойлойм мен, негизи жыйынтыгым ошол. Эстетиканы кармашыш керек, Ооба. Келиңиздер анда эмесе, эфирибизде кийинки видео барбы? Москвада эмне эле? Квадроберлер көбөйүптүр, ошону көрөбүз. Билесиздерби? Аз айтып берем. Аз видеону көрөбүз. Ты кто такой? А? Если сейчас будешь вот так вот проникать на территорию, я сейчас вызову полицию. Ты зачем дверь открыл? Зачем прошел? В новостях в последнее время все чаще появляются сумасшедшие квадроберы. То ухо откусят, то собаку укусят, то на прохожего нападут. Да, Лешенька, котеночек. Алеша, ты квадробер, да? Түшүнбөй алдыңыздар, мен айтып берейин. Азыр тренд болуп жаткан квадроберлер болоттур. Мурун менин жаш кезимде 5-6 жыл мурун эмо, ушундай сыяктуу жаштарга болчу стилдерби мындай. Азыр 15-14 жаштагы балдар Орусияда ушундай мышык ит болуп алып, мен өзүмдү адам сезбей, мен мышык сезем деп атыптыр да, же кой чочко сезем депчи. Анан ата-энеси ага мындай байлап алып көчөдө алып жүрөт экен, ал сүйлөп эткен. Кудайга шүгүр бизде деген дин түшүнүгүбүз бар. Ооба. Анан күчтүү алымдарыбыз бар, мисалы, элди жаман жакта бурмалап турат. Анан ата-энебиз бар, мисалы, үрп-адат, каада салт, тарбияны жакшы берип турат. Эми орустардын менталитети башка да. Бул жерде азыр бала, ошо кичинекей бала мен ушундай болгум келип атат десе, ата-эне ошого тыйыш керек да негизичи. Ошондой укук жөн коюш керек деп жүрүп, адам ар нерсени кыла бериши мүмкүн да. Ошол себептен мындай мыйзам чегиндеби, эми булардын дининде андай нерсе жок болушу мүмкүн. Бизде диндин мыйзамдары бар. Ошонун негизинде бул нерсени тыйып койсок болот, бизге келтирбей элечи. Сиздин оюңуз бирок туура эмес көрүнүш могул. Ооба. Туура. Эми бул адамды кантип жаныбарга теңейсиң? Ооба. Биздин баарыбыздын мындай жашыбыз бир го. Азыркы жаштардын ою ушу квадробер боюнча оюңуздар бар беле? Сиздердин көз карашыңыздар кандай? Жаштардын оюну калы? Ар бир адамдын өзүнүн кызыкчылыгы болот. Ар бир адам өзүнүн жашоосу менен жашаш керек. Менин бул видеого оюм туура, балким алар өзүнүн каалоосу менен жашаганы туура. Ана уже башталыптыр бизде. Бирок сиздин болочокто балалуу болдуңуз, балаңыз же кызыңыз ушундай мышык же чочко болсо сиз макул болот белеңиз? Эгер менин инимби, сиңдимби, анын жашына жараша болот, акыл эсине жараша. Эгер ал акыл эси жетилип калса, ошону тандады. Ооба. Эмне кылат элеңиз? Жок. Кандай айтсам, ар бир адам өзүнүн кызыкчылыгы үчүн жашаш керек. Видеону колдоп кеттим, бирок менин өзүмдүн жашоомдо болсо, менин жашоомо келсе жок дейсиз, Жок. Көрдүңүзбү? Ошондуктан ар бир нерсени, урматтуу жаштар, негизи эле бул жактан кыстырма баса кетейин. Ар бир нерсени айтып, талкуулап, бир нерсени чечим чыгарарда, ошол адамдын ордуна эң биринчи өзүбүздү коюш керек да. Ошондо биз туура чечим чыгарабыз да. Эртең ошентип ойноп жүргөн же карындашыңыз, же энеңиз чоңоет. Анан ал жалгыз бойдон өтпөйт да, үйлөнүш керек болот, же бир жерге турмушка чыгыш керек болот. Ошондо анан сүрүштүрөт кыргызда. Тегин сүрүштүрөт, үй бүлөсү кандай.
Айымдардын негизги милдети бул жашоодо урпак улаш. Эркектер ошол үй бүлөнү жакшы коргош, камсыздаш. Браво! Гениально! Рахмат. Келиңиздер анда эмесе. Сиздерге биз өзгөчө бир сонун оюндарды камдап койгонбуз. Ушча келгенден кийин бир экөөңүздөрдү таймаш кылып, экөөңүздөрдү карама-каршы ойнотолу. Андыктан реквизиттерди алып чыгалы. Оюнга башпагалы. Бүгү поддерживайте. Бүгү. Арабаев. Ушулар кечкеле сүйлөй беришет экен, жак ооруду го деп жатсаңыздар, кичине көңүлүңүздөрдү ачып оюн куралы. Кандай дедиңиздер? Бир команда болуп жүргөн жигиттерди экөөнү карама-каршы ойнотолчу. Даяр болсо келиңиздер. Оюндун шарты жөп-жөнөкөй, шарикти чабабыз, ким биринчи кийинип бүтөт. Ким акыркы кийинип калса, утулуп калса, биздин студиядан таттуу пияз жейт. Ирлан биздин маэстро кандай стилде музыка ойнойт көрсөтөт. Чечка нормальный камера. Зор. Ай, көзүм эчтеке көрбөй татты. Кандай келиңиздер. Кандай музыка койдурталы? Так, Анжелина Жолиден бизде неме? Тойский. Кечки бишкек. Жок, муну сиз кармайсыз. Мен кармайм. Кеттик анда. Даярбы? 3, 2, 1, старт! Düşürmeyi çok! Yetti! Studiyaga bizim super piyaslı çakıralız. Menden суроо. Ош калып кетебизби же чечип беребизби кандай? Белек бизден. Так. Белек болсун. Ё-моё. Икра мырза аш болсун. Эч жака барбайт белегиз. Хотя банан берди. Чемпион! Ким кийген боюнча утулгандыгы үчүн предоставляется Икрамо! Полный жеш керек. Вариантыңыз бар. Бир тиштесеңиз жетишти. 5 жолу тиштейсиз, же бир тиштеп чайнап жутасыз. Жигит деген любой нерсеге даяр болуш керек. Муну до конца жейсиң. Сен оштонсуң. Жол, сен жигитсиң. Жол, любой нерсеге даярмын, пияз жеген эмес. Икрам! Давай. Ак болсун. Мына жеген жок. Чоңураак агыл, Как раз грип кетет. Иммунитет көтөрүлөт. Дары бул. 5 өлчөп, 7 өлчөп бирге істеп. Эл менен катып сүйлөшөм эртең мен пияздыктан. Сүттөн ичип коесуз артынан. Артынан сүт алып берем, айран алып берем азыр. Бүгүн встречам бар эле, өшө албайм. Давай. Өч алдыңызды. Болду. Всё, болду. Биринчи жолу биздин тренд-шоудо өзгөчө биздин красавчик Икрам Чакрабортиден жандуу аткаруу. Кеттик анда эмесе. Кеттик. Эй! दोनों की नकालों की दुनिया है दिल वालों की दोनों की नकालों की दुनिया है दिल वालों की Olcalar bolsun, karizma, önünüzge talantınızlar taşkınday bersin, bar bolunuzlar. Gelip suyuntunguzlar, getir suyuntip berіңіздер, бар болыңыздар. Kettik basın. Жақсы қалыңыздар.